Ой, ой, ой. Өткөн жумада Ош шаарында салынып жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн биринин 8-кабатынан куруучу түшүп кетип каза болду. Мындай кырсык былтыр жыл соңунда да 3 рет катталган. Бул окуялар коопсуздук эрежелерди сактоо өмүр үчүн керек экенин эске салды. Алдыда курулушта сакталышы керек болгон 7 эрежени айтып берем. Менин атым Нургелди. Мамлекеттик курулуш агенттиги бекиткен эрежеге ылайык курулушта ушул коопсуздук талаптары аткарылышы керек. Курулуш башталганда аянттын айланасы тосулушу шарт. Эгер адам көп өтүүчү жай болсо, жолдун үстү навес сыяктуу тосулат. Ар күнү иш баштоодон мурун кооптуу жана өтө кооптуу жумуштар боюнча окутуулар өтүлүп, жумушчулар каттоо журналына кол коет. Жумушчуларга атайын бир түстүү кийим, буттарына салмагы оор өтүк, башына каска берилет. Имарат бийиктеген сайын куруучулар коопсуздук курларын тагышы зарыл. Бул милдеттендирилген. Курулуштун сыртына жиптен зымдан токулган атайын сеткалар тартылат. Алар дуалдан 120 сантиметрден баштап коюлат. Ар бир 3 кабат сайын сетка тартылышы кажет. Көп кабаттуу үйдүн сырткы көрүнүшүн кооздогон учурда жумушчулар лесаларды бири-бирине жана дуалдарга катырып курлары тагылат. Мындан сырткары ишке орношууда жумушчу менен компания эки тараптуу эмгек келишимин эстен чыгарбашы керек. Документти түзүп жатканда анын мөөнөтү, жумуш убактысы аныкталат. Айлык маянанын өлчөмү, жумушчунун эмгекти коргоо талаптарынын сакталышы көрсөтүлөт. Ошондой эле жумушчунун ооруп калган күндөрүн, эмгек өргүсүн төлөп берүү жана эң негизгиси коопсуздук эрежелери менен камсыз кылуу макулдашылат. Сиз күбө болгон курулуштарда жогорудагы эрежелер сакталып жатабы? Комментарийге жазыңыз.